Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Султанбай Айжикитовдун мурунку Баткен областынын губернаторунун видеосун жиберип калышты. Ошол ал жерде Султанбай Айжикитов айтып жатат, Орохко салына турган жол стратегиялык чоң ката деп. Видеонун жүрүшүндө өзүнүн чоң аргументтерин келтирип, бизге дагы азыр ошол жолдун кандай курулушу, долбоору жөнүндө бир дагы маалымат жок. Менимче шарттары дагы азырынча келишиле элек. Ошентсе дагы бул кантип анклав кылбастан курса болот же болбосо кандай эле анклавга айланып калат. Мисалы үчүн картадан үстүртөн карай турган болсок, картадан Ворох анклавын көрүп турасыздар. Бул жерде албетте анклав болбойт, бул жак карта боюнча үстүртөн карагандачы. Бирок тоолор аркылуу жол алып өтүү болбой калат да, эгерде бул жерден коридор жол ачылып, мындай келечекте ошол вдоль дорог жолду бойлото, жолдун коопсуздугу үчүн аскерлерди жайгаштыра турган болсо, ошондой бир коркунучтар болотпу дегендей бир кооптонуулар болуп жатат. Андайды күтсөк болот. Негизичи биздин мындай кошунанын агрессивдүү мындай акыркы абалын эске алганда, азыр эми ушул тоолордун бийиктигин карап көрөлү. Эгерде кандай болбосо керек, менин оюмча бийик тоолор аркылуу жол салбастан эле ошол эле эски жолдор калат. Бирок ошентсе дагы биз мындай мисал катары эле бир чыйып көрөлүк. Азыр анклавды айланып өткөн болсок, кандай жол кандай бир машакаттар менен өтүшү керек болушун көргөзүп, силерге чыйып көргөзөйүн. Аны Ворох анклавын айланта. Мына ушул жерден баштайбыз. Мынакей уже 2000 метрге көтөрүлдү. Мына ушул эле жерде көрүп турасыздар. Мынакей бийиктиги да сиздерге көрүнсүн. Эми бул жерге келсек, 3000 метрге көтөрүлдүк. Эгерде Ворох тажик тарапка өтө турган болсо, ушундай тоолорду айланып өтүшүбүзгө туура келет экен. Бийиктиги 3273 метр эң бийик жери. Мына ушундай сүлүктүү тарапка өтүү үчүн ошондой машакат болбошу керек деп адамдар кооптонуп жатышат. Бул жөнүндө көп эле белгилүү адамдар айтып жатышат. Баткенден дагы белгилүү адамдар, саясатчылар бар. Алар дагы четинен үн ката баштады. Бирок эми жолдун курулушу кандай болушу керек? Ошол жерде эми мындай кандай гана болбосун, алар биздин жол менен кесилишүү болот. Орусча айтканда перекрёсток. Ошол жердин кандай болушу жөнүндө мен азыр бул жерден сиздерге көргөзөм. Азыр ушундай жол болотпу? Мисалы үчүн биз жер бетени менен өтөрбүз, эски жолубуз менен элечи. Тажикстан бири-бирибизге тоскоолдук жаратпастан сүлүктүү тарапка өтөбүз, алар болсо Ворохко өтүп, мына ошондой кесилишүү болушу мүмкүн. Ошол эле учурда мунун дагы аскердик кооптуу жагы барбы? Оор техникалар менен алып келип, алар болсо биздин көпүрөгө, эстакадалык жолго коркунуч жаралды деп келип, анан кийин ошентип мындай үстүдөн чукул кырдаалдар жаралганда, ошол жолду оңой эле бөгөп, жогоруда турган адамдын баары бир артыкчылыгы, мындай күч жагынан бул жерде дагы бир стратегиялык жакшы эмес бир талаштарга алып келет да. Кандай болбосун, ошол перекрёсток маселеси дагы мага жакпай турат. Анан мост эмес, жер астындагы жол кылса дагы, ал дагы бир контрабанданын күчөшүнө дагы бир чоң салым болуп кетиши мүмкүн. Анда азыр анан дагы бир ушуга окшош эле бир мисал, ал жерде болсо түндүк түштүк жолу мисал келтирдим. Бул жерде Нарын дарыясына салынып, бул көпүрө эмнегедир өтө бийик болду деп ойлоп жатышыңар мүмкүн, бирок бул жерде бийик болгондун себеби дагы бар. Бул жерге жакынкы аралыкта ГЭС салынып жатпайбы? Ошондо суунун деңгээли көтөрүлгөндө жолду бөгөп көпүрө салыш муктаждыгы келип чыкпасын деп ошо алдын ала салынган бул көпүрө. Мына ушундай Тажикстан тарап ошондой бийик жолдорду курууга экономикалык жактан даяр. Аны дагы билбейбиз. Азыр жол маселеси бизге Мургапты, эски карта боюнча Мургапты бербестен, бирок ошол эле Мургап биздики болуп турган картада жерге тал. Булар болсо жалгыз гана өздөрүнүн пайдасын, Ворох анклав эмес болуп турган жерин гана өздөрүнүн мындай пайдасына чечип алууга далалат кылып турган кези. Ошол урматтуу достор, мен кыскача эле мындай
чаржайт эле болду окшойт менин видеом. Ошентсе дагы биз мындай өз ара пикир алмашалык. Мен Баткен тараптын тургуну болбогондуктан мен бул маселени кеңири чагылдыра албайм. Ошентсе дагы мындай бул жерден мен айланма жолдун көргөздөм сиздерге. Ошол Ворукты айланып өткөндө вот мына ушундай бир бийик тоолорду аралап өтүшүбүзгө туура келет. Же туннель салабызбы, көпүрө салабызбы, ушундай бир абдан машакат. Ошол эми ошол эле айта турган нерсе, сиздер кандай ойлойсуздар? Биз кесилишүү кандай болушу керек? Булар жөнүндө пикир алмашалык. Эмесе, урматтуу достор, кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Мамаров Умаралы өзүмдүн инженердик ойлорум менен бөлүштүм. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.